Бұл қасиет кейбір адамдарға ата тектерден беріледі. Мысалы үшін ата тектерден 7 ата, 70 ата ушу ата тектерден берилет дагы укумдан тукумга берилип өтүүчү касиет да бул. Бул мисалы үчүн манасчылар, төкмө акындар, табыпчылар болот, сыныкчылар, сынык болгондо эметкен кармаган касиет, куучу, жайчы касиеттер деп коет. Бул биздин ата-бабалардан бери, манас атадан бери келаткан кыргыздын чоң касиеттери. Учурунда ушунчалык жан дүйнөлөр таза, аруу болушкан кыргыздар байыркы убактан бери көчмөн эл болгондуктан булардын аябай табият менен мамилеси аябай жакын болуп, табияттын сырын жакшы билген, табият менен сүйлөшө билген касиеттүү аталарыбыз болгон. Кейбир учурларда аталар туруп алакан жай эле ушу бата кылганда кадимкидей жаан жабыса жаан жадырып койгон касиеттер, улуу касиеттер болгон. Манас атабыз бул кыргызга берилген, жараткандан улуу, жогорудан берилген улуу касиет. Кырк чоросу менен өзүнчө бир чоң миссия менен келген да, бир жер планетасына. Ошол адамзаттын эң аруу, таза нур тукумунун урпактары деп бул кыргыздарды атап келген экен да. Ошону Манас ата чачылып жок болуп бараткан кыргызды сактап калыш үчүн Манас атабыз түшүрүлгөн келген экен аламдан. Ошо улуу касиеттер менен кырк чор атада 40 касиети менен сапаты менен келип, ушул аруу кыргыз элди сактап калган экен да. 40 чорунда ар бир өзгөчөлөнгөн касиеттер болгон. Мисалы үчүн Манас атанын кеңешчиси Ажыбай атабыз, Чоро атабыздын бул 70 тилди өздөштүргөн касиеттүү ата болгон. Бул 70 тилди азыркы учурдагыдай сүйлөп түшүндүрө алган эмес. Бул көз сезим менен ал убакта сезим аябай кат иштеген, 3-чү көз деп коет. Сезим туюмдар абдан кат жакшы иштеген. Ошол сезим туюм менен Манас атага дагы ошол ар бир башка мамлекеттин өкүлдөрүнүн сөздөрүн сезим менен түшүндүрүп берип турганда, Манас атада ошо 40 чоронун 40 касиети, 40 сапаты болгонда, ушундай улуу сапаттар болгон. Эми касиет кыргыздын канында бар да. Кыргыздын канында бар. Кыргыз ата-бабаларыбыз көчмөн эл болгондуктан биздин ата-бабаларыбыз тоолордо жашап, таза булактын суусун ичип, таза актык ичип, кымыз ичип, таза абада дем алып, ошол жактан жан дүйнөлөр аруу таза болгондуктан кыргыздар өтө касиеттүү эл болгондо, башка элден, башка улуттан өзгөчөлөнгөн өтө касиеттүү эл болгон. Булар тоолордун, суулардын касиетин, шамалдын касиетин, таштардын касиетин, жаныбарлардын касиетин бүт баардыгын жакшы билишкен да алар. Ошолор менен бир гармонияда жуурулушуп, сырдашып дегендей, биз ошол касиеттерибизди азыркы учурда көп учурда жоготуп алдык да. Себеби дегенде биз деген азыр пендечилик жашоого ооп кеттик. Байлык, дүйнө деп ушунун артынан кетип калдык, касиет экинчи планга коюп койдук дагы. Эгерде адам кандайдыр бир жан дүйнөсү таза болбой, ошол өзүнө берилген укумдан тукумга ата тектерден берилген касиетти кармабаса, бул адам кыйналат да. Кыйынчылыкка туш болот, жан дүйнөсү кысылат, иштейин десе иши да жүрбөйт. Ошол себептен касиетти бул айыр мамиле кылып сактап калыш керек да. Касиетти кармап, ошо касиет менен иштеп, ошо ар бир кыргызга өзүнүн жөндөмүнө, өзүнүн шыгына жараша берилет да ата тектерден. Ошол себептен биздин кыргыз элибиз касиеттүү жаратман, нур тукумунан жаралган, нурдан бүткөн нур эл деп айтылат. Манас атабызда айтылат. Мына ошо Манас атабызда айтылат. Түп атасы түгөл хан дейт, түйүнөн кыдыр дарыган дейт. Түнө өткөн жеринде түптүү мазар орногон дейт. Баш катасы бар хан, башынан кыдыр дарыган дейт. Басып өткөн жеринде мазарлуу кала орногон дейт да. Ушул жерде карасаңыз, ошол доордо, Манас атанын доорунда ушундай касиеттүү оолия аталарыбыз, даанышман аталарыбыз, улукман аталарыбыз абдан көп болгон да. Анткени алардын жан дүйнөсү абдан таза болгон. Анан жараткандан касиет берилип, алар ошо касиеттер менен кызмат кылып иштеген да.
мына ошондо айтылып атпайбы? Башкы атасы бары хан деп. Бул Манас атанын жети атасы бары хан болгондо айтып жатат да. Ошо өзүнүн керемети менен ошол учурдагы баатырларга кандайдыр күч кубат берип турган да. Кыдыр Дарыган деген бир керемет жерин айта кетсек, Манас тоорундагы түнө өткөн жеринде түптүү мазар орногондо атканда мындай деп чечмелесек болот да, мына түшүнүктүү болуш үчүн. Ошол жерде Небир деген касиеттүү аталарыбыз болгондагы анан баягы ал жерде бир күн эмес, бир айлап, 5-6 айлап түнөп калышкан да, ошол жерде отурукташып калган көчмөндүк жол менен. Анан ошол жерге биздин Оли аталарыбыз, Баатыр аталарыбыз дагы каза болгондо да ошол жерге көмүшкөн. Мына ошол жерде касиеттүү мазарга айланган ошол жерлер. Анан биздин ата-бабаларыбыз ошол жерге кийин урпактарыбыз унутпасын, эстен чыгып кетпесин деп, анан жана бал-бал таштардан коюп, белгилерди коюп, анан ошол жерге кийин ушул ата-бабалар басып өткөн жер деп, анан ошол жерлер мазарга айланган да. Анан баягы касиеттүү адамдар ошондой жерге барып, касиеттери ачылып, периште пирлер келип, ошол жерге өздөрүнүн назарын салып, анан ал жерге барган касиети ачыла албай аткан, кыйналып аткан адамдар барып ошол жерге барып, анан касиеттери ачылган да. Ошол жерде улуу күчтөр, колдоочулар, коргоочу ата тектери келип, анан ошо периштелердин күчү менен ошол касиети ачылбай кыйналып жүргөн адамдардын касиетин ачып, жолун ачып берген да. Бул эми касиеттин эмеси абдан чоң. Мен өзүм эле бир эле мисал келтирип коеюн, өзүм жөнүндө эле айтып коеюн. Ушу касиет келип аткандан кийин эле ата-бабалардын баскан жерин, ата тектердин баскан жеринде мазар басып келдим. Абдан быйыл көп басып дагы. Анан биринчи эле ошо Манас атанын күмбөзүнө бардым. Анан кийин өзүбүздүн айылда ошо Арашан ата ыйык мазарга бардым. Анан кийин Манжыл атага бардым. Кайын журтка барып, бир мероприятие болгон, Тоо жакка барып калдык да. Анан кийин Тоо жакка барып калганда эле кандайдыр бир баары отуруп калдык. Анан мени кандайдыр бир күчтөр түртүп бир жакка жетелеп кетти да. Анан келинчегим да жаным болчу, ал да менин жанымдан ээрчип алды. Анан баратсак эле тоодун ортосунда эле кетип баратабыз. Анан булактын суусун көрүп калдык. Анан мага ушундай сезим келди, ушул булактын суусу менен өзүм менен түз эле кете бер деп. Анан бир 2 километрди басып барсак, ошо булактын көзү жабылып калыптыр. Баягы мал сал төбөлөп, таш менен булак көзү ачылбай, төбөлөнүп ушундай жаман акыбалда экен. Ошону мени какой-то бир күчтөр алып барып, ошонун көзүн ачты алып барыптыр. Булактын көзүн. Сезимге салды да. Анан барып ошол жерде барып булакты барып тазалап, көзүн ачып, тегерете тосуп таштар менен анан отуруп, анан тунууга отурдук да. Тунуу деп коет да, орусча медитация деп коет. Тунууга отурганда ошол жердин, ошол булактын ээси келип, ушундай ак сакалдуу, ак чапан, ак калпак кийген кереметтүү ошол булактын ээси деп койдум, келип мага батасын берди да. Ушу булактын тазалап, ушунун көзүн ачкан ыраазычылыгын берип, батасын берип, анан мен дагы батасын кабыл алып, ыраазычылык болуп кайра келдик да. Муну мен эмнени айткым келип атат? Бул мен өзүм баягы өзүм башыман өткөндү айтып атам да. Касиеттин бир керемети бул, мисалы үчүн таапчылар деп коебуз. Бирөөлөр ооруп калса, тиги касиеттүү адам эле ошону чакыргылачы деп суранып калат. Анан ал келип, ал киши мынтип бирөөлөр денесин, башын, денесин кармап койсо эле айыгып калат, сакайып калат. Бул адамдарга ата тектен келген касиет да, улуу касиет. Баягы баш ооруп, денеси ооруп атса, анткени бул адамдардын биздин энергиядан турабыз да. Жараткандын энергиясынан турабыз. Ошол колдордо, мына биздин колубуздун учтарында ошо керемет нур уюлчалар болот экен. Денебизде деген нур уюлчалар болот экен. Эгерде биз ошол денебиздеги колдордо бүт клеткаларыбыздын баарын жарык кылып, жандандырып, нурдантып алсак, ошондо биздин касиетибиз кызматка киришет экен. Анан баягы ата тектерге чакырып, биздин жети атабыз баардык колдоочу, коргоочу ата тектерди чакырып, чогуу кызмат кылсак, ошол ата тектердин да күчү, ошонун касиети да биз менен чогуу кызмат кылышат дагы. Анан биз ошондой өзүбүздүн кыргыздар айтып коет, жаратмандык деп коет. Жаратмандык касиет өздөштүрөт экенбиз да.